Туугандар, Бишкек шаарынын өйдө тарабынан 2 кабаттуу хан сарай сатууга чыкты. Мынакей сиздер көрүп турган ушул толук шарты менен ремонттору бардыгы Евро ремонт болгон 2 кабаттуу хан сарай сатууга чыкты. Бул кайсыл жерде десеңиздер, Бишкек шаарынын өйдө тарабы Арча Бешик, ушул Чортекова магистрал, Абсамат Масалиев көчөсүнүн кесилишинен Чортекова менен өйдө көздөй бир аз келсеңиздер, жолдун сол тарабында жайгашкан Так дареги Чортекова 360 дарегинде жайгашкан. Жеринин жалпы аянты 8 сотық, баасы 480 миң, сүйлөшүү жолдору бар. Анда эмесе сиздер менен бул үйдү кененирээк тааныштырайлы, бизден алыстабай туруңуздар. Бул жакчага ошол жашылдандыруу аянтчасы, көчөттөр отургузулуп, гүлдөр тигилген, асты газон дагы жакынкы күндөрдө чыгат. Бул тарабында болсо дагы ошондой эле жашылдандыруу аянтчасы. Үйдүн асты бардыгы сплошной ушундай брусчаткалар коюлган, анан бул жагында ошол машина токтоткону навеси дагы бар. Бир 4 машина кенен батат экен. Жеринин жалпы аянты 8 сотка. Ушул кире бериш воротасы заманбап вороталар коюлган. Айлана чети бардыгы пескоблок менен тосулуп, декор менен кооздолуп жасалган дубалдары дагы. Ар бир ушул тосулган дубалга лампаларды койгон. Кечинде өзүнчө эле бул жер кадимки баягы Султан Сулеймандын хан сарайга айланат экен. Өтө сонун кооз, жүрүңүздөр үйдүн ичин бир катар көрсөтөйлү. Өтө мына ушул чыккан жери, лестницасы, чечме жайы бул жер мынакей. Брон эшик коюлган, анан ушундай сыртынан дагы темир решеткалары дагы коюлуптур. Бул жер ошол кире бериш жайы, ушул оң тараптан көрсөтө турган болсок, бул жакчагы жуунуучу бөлмөсү, ваннасы, ажатканасы, анан аристону дагы коюлган, өтө сонун. Раковина күзгүлөрү бар. Бул жак тарабы болсо гардеробный, сырткы кийимдерди ушул жака чечип койсоңуздар болот. Андан ары бул жакчагы ушул холл, көрдүңүздөр, аябай кенен экен. Жалпы квадрат метри 360 квадрат метр экен. Мынакей бардык ремонттор Евро ремонт болуп, терезелери пластиктен, 2 чоң кооз болгон люстраны дагы коюптур. Бул жакчагы ТВ зонасы, телевизор өзүнчө эле кинотеатр экен да бул жерчи. Анан бул жагында дагы ошо кирме чыкма болгон ошол кенен холл да. Бардык ремонттор Евро ремонт, 2 чоң люстрасы коюлган, бул жагында 3 пластик терезеси, анан бул тарабында деле ушундай ТВ зонасы бар экен. Чаласыздар, сүйлөшөсүздөр, эсим номери опцияда турат. Бул биринчи этаж. Биринчи этажда бул жак тарабы болсо детский бөлмөсү, мынакей. 2 кроваты турат ушул жерде. Балдарыңыздар Кудай буйрса окуп жата берет ушул жерде. Бул жак экинчи этажга чыккан лестницасы. Асты болсо кладовка экен. Азыр бир сыйра үстүн көрсөтөлү, анан бул тараптан кухнясын, сырткы очокканасын бардыгын көрсөтөбүз. Биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосу монолит болуп куюлган, анан тепкиштери ушундай жыгачтан кооздолуп жасалыптыр. Бул экинчи этажга чыга бериш жайы. Бул жагында бой күзгүсү экен. Экинчи этажга чыкканда эле өзүңүздөрдү көрөсүздөр. Бул тараптан биринчи эшиктен тааныштыра турган болсок, мынакей бул жагы дагы детский бөлмөсү, бардык шарты бар. Өтө сонун ремонттоо, комфортный. Бул жерде дагы ушул бул жагында китептери бар экен, китеп кое турган текчелери. Ушул жерде отуруп алып китеп окусаңыздар дагы болот экен. Бул жагы дагы бир спальный бөлмөсү, мынакей. Өтө сонун, 2 кишилик диваны турат, бул жагында ошол террасасы дагы бар экен. Мынакей. Күнгө чыгып отурсаңыздар болот экен, бул жерге ошол отура турган эмесин коюп коюптур. Үйдүн асты кенен көрүнөт. Үйдүн сырты бардыгы ошол жылууланып сары таш менен жасалган. Өтө сонун. Келиңиздер. Андан ары көрсөтөйлү. Бул жагында ушул жерде жатып алып телевизорду орнотуп коюптур. Ушул жакта кеңири көрүп жата бересиздер телевизорду. Бул жакчагы мынакей. Өзүнчө эле базар экен, гардеробный. Анан бул жагында дагы бир спальный. Жалпысынан экинчи этажда 4 спальный бар экен. Мынакей. Бул тарабында дагы бир спальный бөлмөсү. Мынакей. Өтө сонун. Бул жагы гардеробный. Бул жагында өзүнчө бул жер ата-энелер уктоочу бөлмөсү болуп калат экен. Бул жагында өзүнчө санузел, душ, ажатканасы бар. Бул жагында бой күзгүсү дагы коюлган. Анан негизинен жалпы ушул экинчи этаждын санузели, жуунуучу бөлмөсү, душу, ажатканасы, раковинасы бардыгы коюлган. Бул жагында дагы ошо балдар уктоочу бөлмөсү, 2 кроваты турат. Бул жагында терезеси. Кооздукту көрдүңүздөрбү? Ремонтту келтирип жасаптыр. Ар бир кыргызстандыкка бардыгыбызга ушундай үй, ушундай үйлүү болуу насип кылсын.
амин деп комментарийге жакшы ой пикириңиздерди калтырып коюңуздар. Анан кимге ушундай үй кааласаңыздар, ошол адамга жөнөтүп коюңуздар. Эми насипте Кудай буйруп сиздер жакшы дуа кылып койсоңуздар, ар бирибиз ушундай үйлүү болуп калабыз. Бул жакча кухня бөлмөсү. Мынакей көрдүңүздөрбү? Кухня ошо гарнитураларындагы өтө сонун коюптур мебелдерди. Бул жагында ошол духовкасы, анан кийин микроволновкасы, бул жагы ТВ зонасы өтө сонун. Көрдүңүздөр, а бул жагында болсо ошол тамак аш бышыра турган бөлмөсү. Мынакей. А бул жагында анан өзүнчө бир комнатасы бар экен, бул жак кладовка. Майда чүйдө икир-чикир бардыгын ушул жака киргизип коесуздар. Мынакей бул жагы раковинасы, газ плитасы, бул жагында вытяжкасы дагы орнотулган, стиральный машинасы. Көрдүңүздөр, жалпысынан үйдө 1, 2, 3 санузел бар экен. Бул жакча ошол жайкы, жазгы кухня. Очоктан, мынакей очокторун көрдүңүздөр, сонун кылып сырттарын кафелдеп, анан бул жеринде гриль бышырсаңыздар, шашлык бышырсаңыздар болот экен. Өтө сонун. Жалпы аянты 8 сотук экен. Бардык документтери так-таза колдо. Анан бул жердеги бардык коммуникациялар, центральный, газ, суу, свет, канализация бардыгы. Анан трехфазка электр энергиясы дагы келген. Анан кийин бардык ушул үй видео көзөмөлдө. Видео көзөмөлдөр бардыгы орнотулган. Сырты ошондой жылууланып, сары таш менен жасалган үй. Анан кошуналар менен бардык тарабы тосулуп, такталган. Документтери бардыгы так-таза колдо. Баасы $480 000 сүйлөшүү жолдору бар. Өтө сонун жасалыптыр. Андан ары айта турган болсок, ушул үйдүн асты дагы аябай кенен экен. Бул жагына өзүнүн абесинин астына эле бир 4 машина батат экен. Чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Эсин номери описанияда турат. Дарегин дагы бир катар айтып өтөйүн. Бул жакчагы ошол магистрал Чортекова менен өйдө көздөй келесиздер. Өйдө көздөй бир аз келсеңиздер, жолдун жээгинде 1-линияда жайгашкан. Так дареги Чортекова көчөсү 360-даректе жайгашкан. Өтө сонун. Чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр. Ар бирибизге ушундай үй насип кылсын. Амин деп жакшы ой пикириңиздерди калтырып коюңуздар. Сиздер менен тез кабар болду. Ассаламу алейкум.